Бишкектен дагы Бишкектеги штабтан дагы эжекелерибиз келип отурат. Биринчи атлет мырзага берелик. Андан кийин мына ушул Бишкектен келген коногубузга. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, сиздерде бир эле максат болуш керек бул жерде. Садыр Жапаров мыйзамсыз жатат. Садыр Жапаровду негизинен бул бир коррупция иш менен 1 миллион жеп, 2 миллион жеп кармалды десе анда биз бияка келбейт элек да. Ал негизи угуп атасыздар, мына ак жерден күйүп жатат. Ошондуктан мурунку бийликтин туура эмес канда кетиргендин себебинен Садыр агабыз ушу биздин кыргызыбыз үчүн, элибиз үчүн, мекенибиз деп өзүнүн убакытын, күнүн өткөрүп ушу абакта жатат. Ошон үчүн Садыр Жапаров агабыз Кыргызстандын өйдүк өсүшүн деп жатат. Ошо Садыр агабызга боштондук. Азыркы ушуга чогулган жаштар бир эле максат болушубуз керек да, ошо Садыр агабызды Кыргызстанга керек, Кыргызстанда эле көчмө салып ошентип ошон үчүн чогулуп отурабыз. Эң биринчиден буяка келген балдар ынтымактуу эл болсо дейт, талай бага ачылат дейт. Ынтымаксыз эл болсо тапкан өлкө чачылат дейт. Ошон үчүн биримдик болуңар. Ден соолугуңар болсун. Анан негизгиси ушу биз дагы бийликтегилерге сурайт элек, мурунку бийлик ката кетирсе азыркы бийлик ошону оңдоп, өз позициясын туура жакка оңдоп, негизи эркиндикке чыгарып койсо жакшы болот эле. Анан буякта туура башка ар кандай провокацияга алдырбагыла. Ынтымакта, тынчтыкта ушул биримдикти жакшы өткөрүп алалы. Анан жаштар жакшы терең ойлонгула, жаман ар кандай нерселерге барбагыла. Бир гана биздин оюбуз Кыргызстан үчүн деп жаткан келечектен туңгуюктан сууруп кетчү Садыр агабызга боштондук. Анан бул жерде ар кандай тияка бияка деген сөздөр чакырыктар болбосун. Ынтымакта ушул суранычтарыбыз жогору жакка жетип, Кудай буюрса жакында акталып калса, жакшы бир көлүбүздүн ынтымак үчүн жакшы бир нерселер туулап болуш керек. Ошон үчүн элибиз биримдикте бололу, бар болгула, бай болгула. Ден соолугуңар болсун. Ар дайым жакшы жүрүңүздөр. Ынтымакта боло главный. Чачыранды болсо бат эле. Чачыранды болсо бат эле жеп коюш. Ынтымактуу турсуңар бирөө эчтеке кылбайт. Ошон үчүн бир гана оюңар Садыр Жапаров акталсын, мамлекеттин өйдөгөсүнө салымын кошсун. Ушул азыр мындай ойлоп келсеңиздер, ушул азыркы моунда ушул Садыр Жапаров курактуу саясатчыларды колдоп Кудай буюрса, ошолор Кыргызстанда иштеп бериш керек. Андан кийинки өсүп келаткан буундарга жакшы жолду көргөзүүлөр өткөрүп бериш керек. Ошон үчүн ак суу эли ынтымакта болула, жакшы туруңуздар. Рахмат. Молодцы.